Бул бала бакча Айтматов районунун Чолпонбай айыл аймагына караштуу Көкдөбө айылында курулууда. Жергиликтүү элдин айтымында элетте бакча деген такыр жок. Мындай шарткада тургундар көнүп, балдарын коңшу айылдарга жана райондун борборуна алып барышууда. Иштегендер көп, баланы бергенге бакча жок болууда. Биз күттүк аябай. Мына былтырдан бери баштап, эми быйылга болбосо да эмки жылга бүтүп калышат деп атышат. Сүйүнүп атабыз. Айылда келиндер да бала чакасын кайка таштаарын билишпей көбүнчө ошо апалар карап калышып атат да. Анан энелер да бошоп калат. Жакшы, жаштарга да жакшы болуп атат. Анан ошо биринчиден кичинекей балдарга жакшы көп нерсени садиктен үйрөнүшүп атпайбы? Мектепке чейинки. Анан садиктен билим алышып, мектепке барганга кичине оңоюраак болушат. Айылдыктарды күттүргөн бала бакча 50 орунду болуп салынат. Айыл өкмөтүндөгү кызматкерлердин айтымында курулуштун сметалык наркы 33 миллион сомду түзөт. Жумуштар былтыр эле башталып болгону 3,5 миллион сомдук гана иш аткарылууда. Көбүрөөк каржы жумшоого айыл өкмөтүнүн бюджети мүмкүнчүлүк бербейт. Былтыр 2022-23 өзүнүн директив бюджеттен 1 миллион сом акча каражат бөлүп, ошо фундамент иштерин башталган. Быйыл жазган долбоорубуз райондо ошо Айтматов өнөктүк фондунун байкоочу кеңешинен колдоо таап 2,5 миллион сомго быйыл ушул кирпичтерин коюп ишти башталды. Жергиликтүү бийлик курулушту эртелетүүгө аракет кылууда. Долбоордо бала бакча бүт шарты менен заманбап болуп салынары көрсөтүлгөн. Курулушту бүтүрүүгө эми дагы 30 миллион сомго жакын каражат керектелет. Негизи эрте бүткөн бизге жакшы, баардык нерсе бул акча каражаттан такалат экен да. Анан өз айыл өкмөт дотацияда болгондуктан бул жакты, бул садикти салууга да өзүнүн мындай дареметибиз жетпейт. Ошондуктан биз райондук, областтык өнөктүк фонддорго долбоор жазып, ошолордон акча каражат сурап ишти жүргүзүп атабыз. Буюрса быйыл дагы долбоор жазып, ушул ишти да улантабыз биз буюрса. Эгер жардам берип ишке келер болсо биз колдойбуз. Ким салым кошсом десе каршы эмес, биз эшик ачык, иштешкенге даярбыз. Муктаждыкты жоюу үчүн Талас областына 38 бала бакча куруу зарылдыгы турат. Белгилей кетсек, облус боюнча 9,5 миңге чукул наристе бала бакчада тарбияланат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.